Чыңгыз Айтматов атабыз айткан адам эң кыйын адам болуу деп күн сайын. Бирок билесизби азыр эң күн сайын не кыйын болуп калды эркектерге, бул аялына жөн эле жакшы сөз сүйлөш болуп калды да. Эң кыйын эркектерге аялына жакшы сөз сүйлөш болуп калды. Жылуу сөзүн, жумшак сөзүн дагы аяп калды да. Ар дайым корс характерин көрсөткөн, кичинеге таарынып алган, жаш бала болуп алган, аялдан дагы төмөн аял болуп алган да, катын чалыш болуп алган, ыңжык болуп алган. Келет, телефон чуклайт, телефондогу мусорларды көрөт, телевизор көрөт, пультка секирип, курсагын капайтып жатып алгандан башка эч нерсеге жарабай калдык. Муну алышыбыз керек. Муну бардык эмес. Ушундай эркектер эң өкүнүчтүүсү көбөйүп атат да бүгүн азайыш нормада. Спорт жок, телода күчтүүлүк жок, тестостерон өлүп калган, майда чалыш. Бул нерселер бизди көргө тыгат. Эркектер аракет кылышыбыз керек. Кадырлап барташыбыз керек. Өзүбүзгө жакын адамдарды сүйөйлү. Биз билесизби, эркек үчүн эң күчтүү нерсе, эң күчтүү балага тарбия берип, бала калтырышыбыз. Ордубузду бизден кийинкилерге бошотуп бериш менен копол кылып айтканда. Ушул милдетти аткарайлы. Эркектердин аялдардын алдындагы эң жакпаган 3 сыпаты. Биринчиден, келип эле телефонго, телевизорго кучакташ. Маани бериш жок. Балдарым жакшыбы деш жок, аларды ойнотуш жок. Курсагы токуктады, болду. Курсакты чампайтып, телефон кучактап, телевизор кучактап. Бул телефондон, телевизордогу мусорларды көрүп бир тыйын береке таппайбыз да. Да, полезный нерсе болсо, өзүгө керектүү нерсе болсо, ал убакыт сааты менен болот. Бирок көпчүлүгүбүз жөн эле пайдасыз, баягыдай жеңил сайттар, кыска сайттар, мына кысаң түрдө турган жеңил керексиз матактарды көрүп отурабыз. Бул өтө көп зыян өзүбүзгө да, өзгөлөргө да. Өзгөчө аялыңызга катуу тиет, ошондуктан эмне кылыш керек? Аракет кылышыбыз керек. Келип эле жатып албастан сүйлөшөйлү. Андан көрө телефонду канча аялыңыз болгоңуз. Ошол мына байкап турсаңыз, туура эле нерсени айтат. Сизге керектүү нерсени айтат. Балаңызга сапожка алып бериш керек, утка алып бериш керек, үй салышыбыз керек, мына кылышыбыз керек. Бул керектүү нерсе. Ал эми экинчиден эң жаман сыпаттардын бири, аялдардын көзүнө дагы, башкалардын көзүнө дагы эң жаман көрүнөт, бул аялыңызды башкаларга салыштырыш. Фаланчанын аялын кара, телевизордогу, телефондогу артисттерди көрүп алып, аялдарын көрүп алып, башкаларды көрүп алып, мунун фигурасына кара, модель экен, башка экен, сен качан ушундай болосуң, деп бууда башкача дең, азыр башкачасың деп аялга катуу удар болот бул. Мисалы үчүн Бекжанды Аргенге салыштырып атасыз, Арген сонун деп. Бул өтө катуу жаман тие турган адаттардын бири да. Мисалы үчүн. Ошондуктан эч качан салыштырба. Аялыңды эч кимге салыштырба. Мисалы үчүн Айкөкүлө же Айзереге жеген мындай деп атса, бул өтө катуу тиет. Айзерек сенден жакшыраак, Айкөкүл десе бул жаман болот. Ошондуктан салыштырбашыбыз керек экен. Ал эми үчүнчү сыпат бул тазалык маселеси. Ички, сырткы жан дүйнө бардык тазалыкта таза болушубуз керек. Чыныгы рожабызды, чыныгы жүзүбүздү аял киши билет, аялыбыз билет. Мен киммин, менин аялым билет. Сен кимсиң, сенин аялың билет. Айтайын дегеним, аялыбыздын алдыда башка элдин көзүн чөмүртүп артист болуп кыйын болбогун. Чыныгы жүзүң менен жүрө бер. Ошондуктан 3 сыпатка маани берейли. Мактанба. Эч качан эч кимге мактанба. Эч кимге айтпа, эч нерсени айтпа. Билбей эле коюшсуң. Көрсөтөм деп. Бүгүн билесиздерби, мурда интернет жок заманда көрөт эле, сурайт эле бир адам. А бүгүнчү таныган, таныбаган мактаныш өтө күчтүү кетип аткан учуру. Себепсиз оорулар, себепсиз диагнозу жок оорулар неден? Ошолордон эмеспи мекендешим? Байкасаңыз, машина алдым, мактанат. Үй алдым, мактанат. Квартирасын ремонт кылдым, мактанат. Не кереги бар? Мактана турган, арзый турган темалар өтө көп го бизде. Эч ким жетпей турган ийгиликтерди жет. Бул да кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн үлгү сыпатында бирөөсүн көрсөт, бирок тынымсыз мактанба. Жөнөкөй бир жакшыраак кафеге кирип калса деле, вилкасын сайып аткандарынан баштап бүт бардыгы туалетине кирип бир кеп калппыз деп 28 жолу сүрөткө түшөт. Мактанат. Не кереги бар? Мактанба.
өзүңдө эле уятканын кылат. Көз тиет, сөз тиет. Ошондон мактаныш кереги жок, эч ким айтпа. Баары түгөнгөн учурда баары башталат. Күчсүздүк болгон учурда күчтүүлүк башталат. Энергия түгөнгөн учурда чыныгы энергия башталат. Үмүтсүздүккө түшпө жигит, аракет кыл. Билесиңби, сен багында турган точкалар, полялар өтө көп. Ийгиликтер сени күтүп турат. Бүгүн сен эч бир арзыбаган сүйүү, арзыбаган махаббат, арзыбаган акчасыздык, арзыбаган бирдекелер сени сындырып түгөнтүп койбосун. Кудум зубочистка сынганы сыяктуу. Бүгүн арзыбаган нерселерге сынып кала турган болсоң, бир проблема сени сындырып кое турган болсо, эртең элдин көйгөйүн кантип чечесиң? Чыңгыз хан не деген маселелерди кылып койбоду? Туура эмес жааттан. Гитлер не деген зыянды келтирип койбоду? Туура эмес жааттан дүйнө жүзүнө. Эгер ушулар туура багытта аракет кылса, не деген жакшылыкты кылып коймок дүйнө жүзүнө? Айтайын деген качан деп отурбу? Бүгүн башта. Сен күткөн күн жок, билесиңби? Сен күткөн понедельник, сен күткөн жаңылык никогда келбейт. Бүгүн азыр эң жакшы учур башташың үчүн, кылышың үчүн. Мен сени деңгээлиңди билбейм, акылыңды билбейм, каражатыңды билбейм. Ошондуктан анык түрдө муну ишти кыл, муну береке бар калсын дей албайм. Аны өзүң ичет этишиң керек. Бардык мугалимдер багыт берет, бирок точно айтып бере албайт. Ошондуктан аракет кыл. Ал сен күткөн күн эч качан келбейт. Ал бүгүн. Аялыңызга мээрим махаббат бериңиз. Билесизби, сиз акча берип, кызматчы алып, бир кызматчы ала идишиңизди жуат, кийимиңизди жуат, бар жокты кылышы мүмкүн. Бирок сиз ага мээрим махаббат бербейсиз. Акча бересиз, зарплата бересиз. Аялыңыз идиш жуат, кир жуат, бар жокты кылып атса, ага кызматчы катары карабаңыз да. Кызматчы менен аялыңыздын айырмасы, аялыңызга сиз бекер мээрим махаббат бересиз. Мээрим махаббат бекер. Аны сатып албайсыз, сатпайсыз. Аны жөн эле бересиз. Айтайын деген ушул нерсени түшүнүп алыңыз. Сиз ал аялды кызматкер катары алган жоксуз. Аны аялым деп ак никеңизге жараткандын аты менен алдыңыз. Аны кадырына жетиңиз, бактаңыз, сүйүңүз, мээрим махаббат бериңиз. Филлер кылдырба, ботокс, леп, иширүү, леп эмес, лептен башка жан башпалоо бардык жериңизди жасалма жол менен эч качан өзүңүзгө, өзгөлөргө зыян келтирип албаңыз. Статистиканы караңыз, көрүнгөн эркектен сурап көрүңүз, кыздын, аялдын табигый сулуулугу жагабы, же ботокс, дагы бирдеке пакта салып бир жерлерине ошол сулуулук жагабы десеңиз, 90% табигый сулуулук дейт. Калп эле сулуу болбоңуз, калп эле кыйын болбоңуз. Өзүңүздү өзүңүз алдабаңыз. Кыздардын ушундай жарышы бар, ким сулуу, ким сулуу. Мага жигит сонун экен, аналда кандай кыз бар. Ушул темада өтө көп жарышат да. Ал үчүн не кылып атат бүгүн? Пластмасса косметика, пластмасса операциялар, ботокс, дагы филлер дегени бар экен. Бүгүн угуп атам аны. Бул урматым экендешим өтө зыян. Булчуңдардын алсырашына алып келет. Туура эмес сайылып кала турган болсо, бул өтө көп зыянга алып келет. Бат алсырагандыктан кабак түшүп кетиши дагы мүмкүн. Мимика табигый эмес болуп калышы толук түрдө мүмкүн. Ал эми экинчи зыяны жанама таасирлер болот. Баш оорушу мүмкүн, шишик пайда болушу мүмкүн, көгөрүшү мүмкүн, кызарышы мүмкүн, кээде көрүнүүнүн убактылуу бузулушу же жүрөк айлануу толук түрдө болушу мүмкүн. Узак мөөнөттүк көз карандылык, Ушул ботокс дагы бирдекелердин не зыяны? Бул үйрөнүп калыш да. Уну бир жолу кылдырдың, бул түшүп кала берет, агып кала берет, эрип кала берет, табигый сулуулук жок. Ошону кайра ишириш үчүн, ошону кайра кармап калыш үчүн ар дайым аны сайдырып туруш керек. Бул кээ бирлердин бизнеси мынча айтканда. Бизнестин курмандыгы болбо, өзүң бол, өзүңдүн сулуулугуңду сакта. Аял муздабасын. Муздаган учурда эч нерсени карабай калат да. Мына деп туруп эң жакшы бала боло турган болсо, балдарың дагы сага деп туруп кетип калат да. Ушунчалык тойгозуп берген эркек киши жаны баары жоктон эзип салган. Уруш дегени кол менен уруш бар. Психологиялык жактан уруш бар. Ички дүйнөсүнө, жан дүйнөсүнө жеткирип сасык сөздөрү менен уруш бар да. Баары жоктон толтуруп койгон. Удар дагы урган, эсине дагы берген, жүрөгкө дагы берген. Ушунчалык аял киши чарчаган, депрессиянын прям туу чокусуна чыгып калган. Бычакта калса, пистолетте калса деле эчтеке эмес да. Болду деп калган. Өлүм жашоонун айырмасы жок деп калган.
Ошентип кетип калган учурда элдер гыйбатын башташат. Ушунча боласыз менен иштеп калыптыр да, кетип калыптыр да, деп. Бирок бул жерде баары жокту кылып койгон эркек кишичи аппак гүлдөй да. Аппак гүлдөй тура берет. Бул жерде бир адилетсиздик байкалган жокпу сизге? Эркекке эң жаман нерсе башка бирөөлөргө салыштырылышы. Өзгөчө бул аял тарабынан болсо. Апалардан дагы байкайм, мен кошунабыз бар эле. Досумду, эми жаш учурубуз, жаш кезибиз. Мына досуңду кара, мен айтып атат, ушуну кара деп берет эле. Тазалыгын кара, башкасын кара. Бул өтө досума жакпайт эле да. Досум менен байкайт элем, кадимкидей көрө албастыкты, ичтарлыкты, кээде урушууну. Айтайын дегеним, апа болсоңуз балаңызды, эриңиз болсо, эриңизди эч кимге салыштырбаңыз. Акасын кара, мына досуңду кара, жүрүшүнү кара, балдарым деп иштеп атат, муну кара, ушундай иштерди кылды, завод салып атат, фабрика кылды, мындай кылды, мындай кылды деп бир нерсе кылып албаңыз. Зыян берип албаңыз өзүңүзгө, өзгөлөргө. Айтайын деген урматтуу эже карындашым, эч качан салыштырбаңыз. Эркектик чувство, эркектик гордость деп коет, эркектик намыска катуу тийип койбоңуз. Эртең муздап калса сизден жөн эле аял катары жашап коет, бирок махабат сүйүү бербей коет. Эркекти эркек кылып тарбиялай турган бул апа, кызды кыз кылып тарбиялай турган бул ата. Бүгүн ушундай тарбия маселесинде эгерде эркек киши чындап эркелетип, бакытка толтуруп, мээрим берип, кыз баласын өзгөчө кылып, жалгызым деп, красавицам деп, өзгөчө тарбиялап, өзгөчө андай жок экендигин гүлүн берип, подаркасын берип, убакыт берип, мээрим төгүп, кыз баланы толтуруп, тойдуруп чоңойто турган болсо, атага тойгон кыз башка бирөөгө муктаж болбойт да. Атага тойбогон, атага толбогон мээримди башка бирөөлөрдөн издеп калат эртең кызыңыз. Ошондуктан маани бер, ошондуктан эркелет, ошон үчүн убакыт бөл дегени бекеринен эмес да. Апа эркектикте Курман Жанатка энебиз мисалы үчүн. Эркектикти чындап ападан алат. Аракет кылышыбыз керек. Эки тараптан тең аракет кылышыбыз керек. Сен бул дегени, сен ушундай экенсиң, болду. Сен мен кызды карайм, сен баланы кара деген эмес. Ата-эне бирдей караш керек, бирдей мамиле кылыш керек, бирдей убакыт бөлүш керек. Эркек көп учурда көчөрдө болот, анан апага калат да. Апа телефон карматып коюп, болду, мына дейт да. Жок. Милдетиңди туура аткар. Тигүүчүнүн иши бүтсө, жибин үзөт. Айтайын дегеним, эч кимге катуу байланып калба. Иши бүткөндө эшегим ылайдан өтсө болду дейт го. Бул сөз бекеринен айтылган эмес. Бүгүн өзгөчө жаштардын арасында сүйүү темасы прям пикке чыккан учур. Ошо арзубаган Сукушенко, арзубаган рахат, арзубаган кайфты деп, арзубаган берген бир эки гүл мишкасы үчүн болгон эле нерсеге баш оорутуп жүрөт да бүгүн жаштарыбыз. Мен ичим кадимкиде ыйлайт, бул нерсе үчүн кайгырат. Неге? Ойлоно турган темалар жаштарда өтө көп да. Япониянын жаштары биздин жаштар, Американын жаштары биздин жаштар, өнүккөн өлкөлөрдүн жаштарынан биздин жаштар мындай салыштырып экөө мындай баягы фитирге салып көрө турган болсоң, деңгээл башка да. Диний башкасы да хорошо арепкын өзү, бирок алар окуп атат, өтө чоң ийгиликтерди багындырып атат. Бизчи бүгүн насвай чегип түн клубда толтура жүрүшөт. Айтайын дегеним, окуп алсак болбойт, аракет кылайлы. Сүйүтүп ал келет, учуру келет. Үй салбай туруп, машина албай туруп, окууңду бүтпөй туруп сүйбөй кое берсең. Биринчи ошолорду кылып ал, анан сүй. Күндө жаңы эмелер чыгып атат. Билесиңби? 17 жашка ар жыл адамдар жаңы 17 жашка толушат. Ар жылы 17 жашка толгон, 18 жашка толгон кыздар жыл сайын болот. Сен качан болду кечикте неме кылдым деп калба. Сен 25-ке чыккан учурунда 18-ге чыккан кыздар болот баары. Ошо сен сүйдүм дегенден жакшыраагы болот. Айтайын дегеним, болбогон нерселерге баш оорутуп аракет кыл. Bismillah.